Кызыл Кыядагы жана Сүлүктүүдөгү шахталардагы кырсыктардан 2 күндө 6 адам каза тапты. Кызыл Кыядагы окуя 6-октябрда түштөн кийин болгон. Кырсык 3 адамдын өмүрүн алгандыгы айтылган. Бирок кырсыктын башка жагдайлары азырынча белгисиз. Ал эми Сүлүктүү шаарындагы шахтада каргаша 5-октябрда катталган. Көмүр казылган жайдан чыккан газга ууланган 5 адамдын 3-өө каза тапкан. Каза болгондор туугандары экендиги белгилүү болгон. Жабыркаган 2 адамдын абалы канааттандырарлык. Өрттөнгөн Аль-Мансур кафеси боюнча тергөө иштери башталды. Бул туурасында Ош шаардык милициясы билдирди. 4-октябрдан 5-октябрга караган түнү саат 1 чамасында милицияга өрт өчүрүү кызматынан Масалиев көчөсүндө жайгашкан Аль-Мансур кафесинен өрт чыккандыгы боюнча маалымат түшкөн. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Өрт чыккан аймакка сырттан кароо жүргүзүлүп, күбөлөр суралган. Өрт кырсыгы боюнча соттук техникалык экспертиза дайындалган. Учурда алгачкы тергөө иштери жүргүзүлө баштады. Өрттөн эч ким жаракат алган эмес. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош шаарына жумушчу сапарынын алкагында Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын бирдиктүү терезе бөлүмүнүн иши менен таанышты. Бул туурасында өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Кыргыз өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев бирдиктүү терезе тутумун иштөө системасын тааныштырды. Бирдиктүү терезе тутуму Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин борборлоштурулган программасына кошулган. Уруксат берүүчү кагаздары абдан узак болуп атат, туура? Узак болуп атат. Бюрократиялык жанагындай процедуралар сактап атат. Кээ бирлери мындай ала турган уруксаттарын ала турган болсо да ошого ар кандай себептер менен мындай каршы көргөзгөн учурлар болуп атат. Ушулардын баарын эң башкысы бизде курулуш тармагында курулушчу келеби же жанагы бизнести, объектини курам, үйдү курам дегендер келгенде, документин бергенден кийин анын башы оорубас керек да. Келет, ар кандай процедураларды ушул жерден бүтүрүп, алып, анан кайра кете бериш керек да, анан өзүнүн курулушун башташ керек. Туурабы? Бизнес токтобош керек да. Бизнес токтоп калып атпайбы бизде. Ушул бизнести баардык шартты түзүп берип, алып келип документти тапшыргандан кийин инженердик, архитектуралык, жанагыдай экологиясы боюнча, коммуникация боюнча ушулардын баарын бир жерден алып анан кетип калгандай болуш керек. Ошончосун болот. Саналиптешүү деген ошо да. Бизнесмен болобу, жөнөкөй жаран болобу, берген арызын болосо каалоо телеген кайра бир жерден алып кетип, бирдиктүү терезе ошо да. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр ноябрь айынын ортосунда бериле баштайт. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. 1-октябрга чейин деп берилген айдоочулук күбөлүктөрдүн жарамдуулук мөөнөтү ушул жылдын 31-декабрына чейин узартылат. Мөөнөттү узартуу автоматтык түрдө ишке ашат, айдоочулардан эч кандай аракет талап кылынбайт. Жаңы айдоочулук күбөлүктөр сапаттуу материалдан даярдалып, дизайны жакшыртылган, сүрөт, тексттер лазердик принтерден чыгарылгандыгы үчүн жарамдуу мөөнөтү бүткөнчө башкача айтканда 10 жылга жакшы сакталат. Жалпысынан бланкта 20 коргоочу элемент бар. 2019 жылдын эсебинде Кыргызстандын аймагында 111 мектепте курулуш иштери жүрүүдө. Бул туурасында өкмөттөн белгилүү болду. 30га жакын мектеп жылдын этегине чейин пайдаланууга берилиши керек. 5-октябрда Ош облусунун Ноокат районунун Ак Булак айылындагы Саты Токторов атындагы орто мектебинин жаңы имараты ачылды. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Бул күнү ошондой эле Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Орто Боз жана Үч Дөбө айылдарында типтүү мектептердин курулушу башталды. Өкмөт буга чейин 2016 жылдан 2019 жылга чейин өлкө аймагында 220 жалпы билим берүүчү мектеп жана 16 бала бакча курулуп, дагы 34 мектепте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөндүгү кабарланган.